Маратбек Батырбеков кар кеткенден кийин капусталарын жыйнап жаткан дыйкандардын бири. Анын 1,2 гектар аянттагы 2 түрдүү капустасы кар алдында калып кеткен. Дыйкан табият берген түшүккө анчейин деле капа эмес, баарына шүгүрдеп түшүмдүн жарактууларын жыйнап жатат. Биге конектик эле. Анан экинчи эгинге мынагы капустаны эгип, мына Куданын күнү экен, мына кардын астына алып атабыз мынагей. Бул малда да жатчу элек биз. Кар жаабай эле ушу быйыл кар астына калып кеттик да, мына аппак кардын астына. Ошо тоңуп калган өзүнө келгендерин алып атабыз мынагей. Эртең алып барып оройбуз, ысыктайбыз, анан сатабыз. Батырбеков басай жана белый качан деген түшүмдү көп берчү жана базарда баасы жогору болчу капустанын 2 түрүн эккен. Алардын уругунун даанасы 80 тыйындан алынган болсо, жердин ижара акысы, жумушчулардын эмгек акысы болуп отуруп бир топ эле акча сарптаган. Эгер кар алдында калбаганда басай деген 80 сотук капустанын өзү эле 40 тонна түшүм бермек. Эми минтип кар алдында калгандан кийин тоңуп түшүмдүн жарымын араң жыйнап алууда. Ага кошумча быйыл капустанын баасы да бир кыйла арзан. Былтыр 10 сом болчу килограмм. Билко деген сорт 10 сомдон сатышкан. А тетиги тоголок аям сортко бөлүнөт. Бул эми белый качан деп коет. Былтыр 12 сом, 13 сом болгон бунун килограмм. Быйыл 7 сом, 8 сом алып атат деди, эми алып барабыз, эми ошко алып барабыз. Ош жалап аткылып ошого жегесебиз. Ноокендин Достук айыл аймагында жыл сайын эле 2 ирет түшүм жыйналат. Болгону быйыл жылдагыдан кыштын эрте келиши дыйкандарды бир аз түйшүккө салды. Түшүмдү карга карабай жыйнап алышканы менен деле дыйкандардын көпчүлүгү капусталарын короо жайларында сактап жатат. Анткени аны дүңүнөн сатып алчу кардарлар дээрлик жок. Жалап ат, Кочкор атага алып барсаңыз 300 килограмм, 400 килограмм, 500, 1 тоннага чейин жеп койчу. Муну деле Россия алат экенбиз муну. Билко деген сортта бу. Кышка эме тура берет бул. Эң кымбат сорттор булар базарда. 80 тыйын турат бир үчтү буруу. Нокен районунун Достук айыл аймагында өндүрүлгөн жашылча жемиштер Кыргызстандын аймагынан сырткары Казакстан жана Орусияга экспорт болот. Быйыл пандемиядан улам анын көлөмү кыскарган. Тагыраагы өткөн жылы 26.300 тонна жашылча экспорт болсо, быйыл ал 2.000 тоннага аз. Буга биринчиден баягы мына пандемия бир топ эле бизге эме болду, тоскоолдук болду. Себеби чет жактарга чыгып сата албай калдык эгиндерибизди. Анан кийин экинчиден мына кыш кар эрте жаап коюп, ошол дагы бизге көп тоскоолдук болду. Достук айыл аймагында 1843 гектар сугат жер бар. Жыл сайын анын 300 гектардай бөлүгүнө 2 ирет эгин айдалат. Быйыл экинчи эгин катары эгилген капуста жана түрп сыяктуу жашылча аянттарынын көпчүлүгү жыйналбай кар алдында калды.